Буга чейин студенттер шаарчасына айрым аймактардан жетүү бир топ түйшүк жаратчу. Маселен, геологдор шаарчасынан студенттер шаарчасына 2 рет коомдук транспортту алмаштырууга туура келген. Ал эми Дарыянын 2 тарабын бириктирген көпүрө салынгандан бери бул көйгөй толугу менен чечилди. Үнөмдөлгөн акчага курулган көпүрө Курман-Жандатка жана Туран аймактык кеңештерин бириктирет. Курулушка жалпы 78 миллион сом жумшалган. Бизде мурун чоң көпүрө экөө эле бар эле. Алар бузулуп, же болбосо авариялык акыбал келгенде ошолорго альтернативный болуш керек деп туруп, биз анан шаарга өтө багы керектүү жерге көпүрөлөрдү архитектура менен комиссияны чыгып туруп шаарга көпүрөлөр салынат. Ошо акча каражаты шаарыбызга алдуу иштетилген себеби натыйжасы ушул болуп атат. Бир көпүрөнүн акчасыга 4 көпүрө салынып аткан. Санкт-Петербург көчөсүндөгү көпүрө Достук аймактык кеңеши менен Учар геологдор шаарчасын бириктирет. 3 ай аралыгында курулуш иштери аяктап пайдаланууга берилген. Ал эми Тилеке Баатыр көчөсү менен Сай бою көчөсүн байланыштырган көпүрө үнөмдөлгөн акчага курулуп жаткан 3-чү объект. Бул көпүрөдөн да дээрлик 17 миллион сом үнөмдөлгөн. Бул жерде үнөмдөлгөн акча дегенде эле бул элдин түшүнүгү ошол жерден кандайдыр бир ушул жерге кете турган арматураны кыскартып коет, же болбосо башка нерселерин кыскартып коет дегенден алыс болушубуз керек да. Анткени биз ар бир эмени сертификатын карап, кайсыл арматура алынды, кайсы цемент алынды, кимден алынды, бүтүн каерден алынды, канча кошулмасы бар, ошолордун баардыгын карап. Бул жерде көзөмөл жана айтканым ошол жерде экотех инспекциядагы бул жерде технадзор деген бар, эң технадзор күнү-түнү ушулар иш баштагандан бери ошол бирге болот. Тилеке Баатыр көчөсүндөгү курулуп жаткан көпүрөнүн туурасы 16, узундугу 50 метр. Сметалык баасы 38 миллион сомду түзгөн курулуш иштерин Суу Транспромт Жилстрой жоопкерчилиги чектелген коому мойнуна алган. 3 жыл аралыгында көпүрө бузула турган болсо, аталган курулуш компания оңдоп берүүгө милдеттүү. Бизде азыр бүт бардык техника, строительный материал бүт бардыгы өзүбүздөн каралган да. Строительный материалдарды биз сертификаты менен Россиядан договорубуз бар. Өзүбүз тартып алып келген үчүн бизге ошондой арзан. Негизи сапаты жагынан сүйлөсөк, бул проекттен эч кандай отклонение болбойт. Проектте кандай норма болсо, снипте кандай берген болсо, ошол нормада кетет. Даже ашыгыраак коебуз биз. Основном биздин ишкананын кыла турган максаты иши основном качество. Ош шаарында учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. 4-чү көпүрө ушул жылдын январь айында курула баштаган. Маалыматка ылайык, июль айында толугу менен пайдаланууга берилет. Сымбат Абдакимова, Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.